жыныстык катнаш деген бул кандайдыр бир нормалар барбы өзүнүн? Мен Алланын өкүмүн бузуп атат да булар. Алла тыйган нерселерди бузуп атат. ошондо устаз, биздеги ажырашуулардын себеби мен көп угуп калам, себеп дегендечи, бул көбүнчө зордук, зомбулук деле, ажырашуулар деле эркектин күнөөсүнөн болот дейт. Ажырашуулардын биринчи себеби бул көбүнчө бул сүйүүдүн жетишпегендиги болуп атат да. Кандай учурда кайрылыш керек эркектер? Сексологко, урологко? Эркектей болуш керек, аял аялдай болуш керек. Эркек өзүнүн табигатын түшүнбөй атат, аял өзүнүн табигатынан өзгөрүп кетип атат да. Эрте жыныстык катнашка баруу. 10 сантиметр жыныстык мүчө деле андан да чоң болуп көрүнө турган тактикалар бар да. Алгачкы ниетибиз коомчулукка ушул темаларды ачык жеткирип, элдин көпчүлүгү баягы табу деген темаларды көбүрөөк жеткирүү. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы биздин урматтуу катталуучулар жана көрүүчүлөр. Биздин каналдын дайыма туруктуу көрүүчүлөр десек болот. Себеп дегенде бүгүн биз сиздер үчүн аябай кызыктуу конокту сиздер үчүн изилдеп таап келдик. Аябай акыркы күндөрү Кыргызстан коомуна керектүү профессиянын ээси десек болот. Врач, сексолог, уролог Мырзарайым Тойчубаев агайыбыз. Ассаламу алейкум, кандай келип алыңыз? Алейкум ассалам, шүгүр алхамдулилlah, жакшы бардыгы. Анда эмес агай, акыркы 8 жылдын статистикасын алып көрдүм мен. 45 миңден 49 миңге чейин официалдуу үй бүлөлөр курулат экен. Анын 27,7% ажырашып кетет экен, 1 жылга жетпестен туруп. Бул дээрлик 12 миң, 13 миң ажырашуу деген сөз. Анан бунун себептери кайсыл жакта жатат деп ойлойсуз сиз? Эми ажырашуулардын себептери мурда адамдар же бир материалдык жактан дин алып, же болбосо курсагы тойбой, же болбосо бир өзүнүн ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч келип ажыраша турган болсо, кийинки убактарда чынында ажырашуулардын биринчи себеби бул көбүнчө бул сүйүүдүн жетишпегендиги болуп атат да. Ошондо устаз, биздеги ажырашуулардын себеби мен көп угуп калам, себеп дегендечи, бул көбүнчө зордук, зомбулук деле, ажырашуулар деле эркектин күнөөсүнөн болот дейт да. Анан суроодайм, мындай сексолог катары бул кандайдыр бир аялдарга мээрим дегенде мындай мамиле эмес, күн менен түнүнөн турса, түнкү мамиле дагы жетпей атабы, мээрим жетпей атабы эркектер тарабынан? Ооба, биз жана айтып кеткендей, биринчи кезекте бул жерде аял эркек менен ортосундагы төшөк маселеси дагы чоң роль ойнойт. Себеби кийинки мезгилде ажырашуулар көпчүлүгү ушу төшөк маселесинен болуп атат да. Бизге келгендердин көпчүлүгү ошол боюнча жалып кылышат да. Эми анын себебин издеп келсең, баары эле келип туруп ошол баягы эркектей болуш керек, аял аялдай болуш керек. Эркек өзүнүн табигатын түшүнбөй атат, аял өзүнүн табигатынан өзгөрүп кетип атат да. Себеби эркек ким? Эркек кормилец, эркек воин, эркек защитник. Мурда ата бабаларыбыз ушундай эмеде жашашканда, алар защитник болушкан, алар кормилец, алар жоопкерчилик. Негизинен эркек жоопкерчилик. Ал не только үйдөгү бала чака аялы менен, ал эркек бардык мамлекет үчүн, даже бүтүн эл үчүн эркек жоопкерчиликти мойнуна алыш керек да. Эркектин биринчи сыпаты ушундай. Сырткы көрүнүшү сапат, ички дүйнөсү эркекте ошондой болуу керек да. Азыркы мезгилде да чындыгында эркектер өзүнүн эркектик сыпатынан алыстап кетип атат да. Себеби биринчи кезекте эгерде адам өзү, биз эмеде жүргөндө, Гималайда жүргөндө адамды 7 катмарга бөлөт эле да. Ошол 7 катмардын бирөөсү эле көзгө көрүнөт да. Бул биздин денебиз көзгө көрүнөт. 6 нерсе адамда көзгө көрүнбөйт да. Көрдүңбү? 6 катмар адам көзүнө көрүнбөйт. Аялда деле, эркекте деле. Аялда деле, эркекте деле да. Вот ошондуктан биринчи кезекте эркектер өзүнүн эркектик сыпатын эмнеге жоготуп коюп атат? Эркектер өзү физикалык дене, мисалы биз физикалык денебиз. Физикалык дене бул мышцалар, булар дайым кыймылда болуш керек да. Өзүнүн кызматы ошондой. Мисалы машиненин баллону деле машина ордунда тура берсе, немеси чирип жок болот да.
Ошондуктан ал дайым айланып турганда ал баллондор чирибейт да. Ошол сыңары эркекте дагы могу булчуңдар дайым кыймылда туруш керек. Жок дегенде хотя бы физкультура менен заниматься этиш керек, спорт менен эме кылыш керек да. А эркектер азыр бизде баспай калды. Мечитке да эле машина менен барышат. Кыймыл жок. Кыймылдабагандан кийин адамда эркектик тестостерон түшүп кетет, гормон. Наоборот, женский аялдык гормондор көтөрүлүп кетет. Прогестерон, эстроген дегендер, пролактин ашыкча. И вот мына ошондо эркектер азыркы убакта, кийинки убакта баягы фармакологический кээ бир зыян келтирүүчү дарыларды да ичип атат да. Ал дарылар бир жака пайда болсо, бир жака зыян келтирет. Так? Ошондуктан биринчи кезекте физикалык жактан эркектей болуш керек. Сырткы көрүнүш эле эмес, ал кыймылда болуш керек. Эркек кормилец, эркек воин. Экинчи бизди көзүбүздү көрүнбөй турган нерсе бул адамдагы аурада, мындайча айтканда, эфир деген катмар бар. Андан кийин витал деген катмар бар. Андан кийин ментал деген катмар бар. Ментал деген бул менталда нелер жатат? Менталда көбүнчө бул адамдагы 70-80% оорунун себептери ошо менталда болуп атат да. Менталда адамдагы ой, образдар, көрдүңбү? Ошолор. Ошону эркектер кийинки убакта көпчүлүгү могу Алла Тааланын өкүмүн бузуп атат да. Себеби Алла Тааланын бизде тоскон 5 эгомотив бар да. Биринчиси өлүм коркунучу дедик, экинчиси материалдык дүйнөгө байлануу, личный выгода, жадность могу. Үчүнчүсү эркек адамдын өзүнө аяоо сезими. Төртүнчү бул перекладывать, мындайча айтканда, жоопкерчиликтен качуу. Так. Бешинчиси бул гордыня, текебердик болуп атат да. Ушу 5 нерсе бизди жараткан Аллах Тааланан тосот да. Өзү Хижр сүрөсүнүн 29-аятта Аллах Таала мен силерди түбөлүктүү рухтан жараттым дейт. Аллах Тааланын дайым энергия келип турат да бизге. Ошо энергияны ошо 5 нерсе токтотуп коет биздечи. Биринчи кезекте ушулардын үстүнөн иштеш керек да. Сиз айтып өткөн 7 катмар тууралуу диндин көз карашында кандай карайсыз? Диндин көз карашында эми бул бүт окумуштуулардын эмеси боюнча изилденген. Мисалы, адамдагы эфирдик катмарда, мисалы эфирдик катмарда көбүнчө эмне болот? Бул жанагы адамдын сыртынан курчап турган мындай защитный слой бар да, коргоочу, аура деп коет да. Мисалы, бул аура эмнедей жабыркайт? Аура көбүнчө баягы адамдарда көз тийгендер бар го. Ал дагы обязательно аурага таасир берет да. Эсник басы бул бар нерсе экен да. Да, конечно, ал дагы бар нерсе. Жөн мисалы даже бул пайгамбарыбыздын эмесинде айткан, эгер адамдын көзү дейт, төбөнү казанга салат, адамды кабырга түшүрөт депчи. Ошондуктан бул дагы бүт далилденген да. Эми бул боюнча дагы эгер кызыксаң бир болгон окуяны айтып берейинби? Адамдагы эфирдик эми боюнча анда мен мединститутта бүткөмүн, как раз ординатурадамын. Анан мединституттун 4-чү жатаканасында жашайт элек. Эми балам 1 жашта, анан үйгө адамдар келип кетишти. Келип кетишкенден кийин эле баягы 1 жаштагы ойноп жүргөн балам температурасы уже 30, карасаң кып-кызыл, температура койсом градус 39 көрсөтөт. Эми врач эмне кылат? Врач обычно парастамол, жанагы жаропонижающий немелерди берет. Укол саят. Да. Анан аларды берсем, дарыларды берсем, кусуп сала ичпейт аларды. Анан укол сайсам, укол таркабай атат. Аны уксус менен, спирт менен растирание кылдым, температура 38ге түшүп турду да 39-40ка көтөрүлүп атат да уже. 40тан ашып кетсе уже денатурация кетет. Уже сактап калыш кыйын да уже. 40, уже 41, уже 41ге жакындап атат да. Анан аялым эмне кылабыз деп мен айттым, эми уже укол таркабагандан кийин обычно көбүнчө западный медицинада врачтарда кол жаят да, мындай. Всё, укол таркабай атат. Сайган жериң уже укол томпоюлуп турат да, таркабайт. Уже 40, 41 уже бала өзүн жогото баштады. Мен айттым, срочно 3-чү детский больницага жеткириш керек баланы деп, баланы көтөрүп алып жөнөдүм. Ошондо Өзүңүз врачсыз? Өзүм врачмын. Таблетка, укол жардам бербей атат. Башка айла жок. Вахтага чыксам эмеде, ошол жерде бир кемпир иштечү. Анан кээ-бирлер келип башын укалатып, баягыдай сылатып, жанагыдай эме кылып калат эле да. Анан мен ии деп койчу элем, анан чыгып баратып айттым, мен дедим бүгүн бул жакта болбоймун.
баламды эмеге алып кетип атамын, срочно азыр телефон чалып алайын, же болбосо такси менен реанимацияга алып барышым керек. Балам болбой калды окшойт, укол таркабай атат десем, баягы кемпир мынтип баланы карады дагы, "И" деди, "балаңа көз тийген турбайбы" депчи. Мында врачтар жардам бере албайт. Бирде балдарга сабак өтүп атсам, бир эмен бар эле, тааныш гинеколог бар эле, ошол чуркап келип, "Мырза, срочно жанагы кемпирдин номерин бергин бизге" депчи. Анан эмне болду десем, балам 3-чү детский больницада жатат, температурасы түшпөй, эч врачтар кол жайып атат, азыр балдар молдулар келип дем салып атат, эч кандай балам болбой атат, сен баягы өзүңдүн лекцияңда айткан экенсиң, ушул тууралуу ошол кемпирдин номерин берчи депчи. Мен айттым, мен бул уже 90-98-жылдар болгон окуя. Эми Малдыбаева 14, мына ушул жерге, ушул вахтада иштейт эле ошондо кемпир. Десем, күйөө менен жүр кеттик деп чуркап кетишкен. Анан бир күн поликлиникада көрүп калдым, ошол гинекологду көрүп калып анан, кандайсың" деп сураштырган. "Балаң кандай, жакшы болуп калдыбы" десем эле ыйла берди да. Эмне болду десем, "Балам, тиги кемпирге бардыңарбы" десем, "Тиги кемпир кайтыш болуп кетиптир. Балам ушул боюнча кете берди" депчи, о дүйнөгө кете берди. Ошон үчүн бул жерде адамдагы эфирний катмарда бул аура, ошол бул аураны 4-5 жаштагы балдар кадимкидей көрөт да. Кадимкидей көрөт. Себеби свет расцвет эткен балдар барго, бул жашыл, кызыл, сары депчи. Алар мынтип карап туруп эле билет, могул мындай сары болуп турат, могул кара болуп турат. Эгерде адам мисалы Куран окуп, же болбосо медитация кылып, мындай чурчакка келип сүкүттө отура турган болсо, анан мен эгиз кыздарым бар, ошолор айтчу да кичинесиндечи, "Ата, азыр могул момент аппак болуп турасыз" депчи. Анан кээде бир жаман нерселерди ойлоп, бир кыжаалат болуп жатканда, "Ата, что-то сырт жагыңыз мындай темный болуп калды" депчи. Анан кыздарым айтат эле да, "Ата, эмнеге биз паркка барганда адамдар мындай жарык көрүнөт" депчи. А базарга барганда эмнеге мындай темный, караңгы көрүнөт депчи. Бирок кийин адам чоңойгон сайын баягы адамда эго өсөт да. Меники, мен дегенде Кудай Таалам жанагы эмени алып коет экен да. А бирок адам өзүнү тазалоо менен биздин мисалы устаттар ошондой нерселерди кадимкидей көрөт да, кимдин эмесинчи. Бул менталды, бул эмелик катмар да, эфирлик катмар. Андан кийин витал деген катмар бар. Витал как раз бул дагы түптүз дене менен байланыш. Бул баягы тайзи чуан, цигун, йога, ошолордо могу виталдык эмелер менен иштейт да. Бул жерде көрүүчүлөргө мындай табышмак болуп калышы мүмкүн. Ал кемпир эмне кылып дем салчу экен ал суга, кийин тактабадыңызбы? Эми бул жерде мен азыр оюм боюнча бул кемпир, эми Аллах Таалам бир 70 000 занавес перде турат дейт да, ошону бирөөсүн ачкан болсо керек да. Мындай бизде деле мындай кемпирлер бул табигат менен гармонияда жашаган адамдар да. Бул ошондо айтты да, "Апа, сиз кантип муну эме кылдыңыз? Мунун сыры эмнеде?" деп сурагам мен. Сурасам, "Балам" деди да, "Муну ийнени" деди, "океанга салып туруп, ийнени көтөрсөң" дейт. Ошо ийненин учунда бир тамчы турса, биз бул жараткан Аллах Тааланын бул ааламдагы ошо тамчыдай нерсени түшүнөбүз депчи. Океандай ал сырлар ачылып элек депчи. Ошондуктан бул жерде Кудай Таалам өзүнүн бир ушундай эмелерин ачкан да. Анан биз бул бардык адамдарда мындай касиет бар да, бул сенде да бар. Мисалы сен деле чын жүрөктөн жараткан Аллах Таалага таянып туруп, жанагы сылап жанагындай эме кылат го, кээ бир жаш балдар ыйлап атканда, мисалы мен апам эмелер деле баары жасайт элем, мына азыр эжелерим деле ошол эме кылып коет, мисалы жаш балдарды. "Кел, мен кичине кирнелеп коеюн" депчи. Бул адамдагы сыртыдагы аураны баягы эмени тазалап коет да. Бирок биз ушундай заманда жашап атабыз азыр. Кайсыл нерсе болбосун, ушуга окшогон нерсе кыргыз из крайности в крайности дейт го. Бир четтен бир четке орто ченди кармабайбыз да, балансты кармабайбыз. Муну ширкке чыгарып жүргөн адамдар дагы бар да. Да, эми ар бир адам өзүнүн субъективдүү реалдуулугу менен эме кылат да. Эгер ошол адамдын башына, Кудай сактасын, эми кокус ушундай түшүп калса, ошолор себепчи болсо, ошолор эми Кудайга тобо дейт эле да. Бул деген эмне деген? Бул деген самоидентификация, бул деген Аллах менен бүт сен байланышта отуруп туруп, чын жүрөгүңнөн мындайча айтканда жаман нерселерди тазаладым деген ниет менен Аллахтын, же болбосо хотя бы сен жок дегенде Ихлас сүрөсүн эле окуп кой. Чын жүрөктөн. Ихлас сүрөсүн оку, Аллах менен байланышта турасың.
Кул Аллах ахад, Аллах жалгыз, Аллах самад. Ал эч нерсеге муктаж эмес. Лам ялит ва лам юлат. Ал төрөбөгөн жана төрөлбөгөн. Лам якул куфуан. Ал теңдеши жок зат. Сен Аллахтын аты менен атап атасың да, сен ага жакшы программа киргизип атасың. И всё бала айыгып кетет да. Ошондуктан азыркы мезгилде көпчүлүгү наоборот кээ бир апалар мисалы балдарына туура эмес программа киргизип коет да. Кара да, мынтип айтышат да. Эй балам дейт. Жылуу кийин, ооруп каласың депчи. Карап, жылуу кийин ооруп каласың деген программа киргизип атат. Ал байкуш бала ооруйт программа киргенден кийин. Анан эмне кылат? Жана айттым го дейт ооруп каласың деп. Мына ооруп калдың депчи. Себеби өзү программа киргизип алат. Ошон үчүн ойноп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлө дейт да, өтө этият болуш керек. Ошондуктан кээде адамдардын назары дедик го жана ах дегенде уже мындайча айтканда баягы лупа бар го. Лупаны деле мынтип жыгачка алып келсең күндүн эмесин чогултуп бир жерге бергенде күйгүзүп берет го. Адамда дагы бүтүн Толуп турган. ошол нерсе адамда бир мощный энергия бар да. Бүт энергия бул жараткан Аллах Таала себеби Бакара сүрөсүнүн 30-аятта мен силер жердеги орун басарым катары жараттым деп атпайбы? Адамда өтө чоң энергия бар да. Бирок ошо энергияны терс жака жумшап кое турган болсо ал зыян алып келет да. Ошону биз жакшы жака жумшаш керек да. Жакшы программа киргизиш керек эмелергечи. Анан бүгүн биздин темабыз ушул ажырашуулар, анан эркектин проблемасы болуп атпайбы? Себеп дегенде бизде мындай экен да, буну аялдар деле тастыктап берет. Кыргыз аялдары болобу, деги эле аялдар бир жаңы ачылышка, бир жери ооруса сразу доктурга барып, диагноз угуштан чочубайт экен да. Мен ушул тууралуу бүгүн ажырашуулар, анан импотенция тууралуу статистиканы чогултканымда 3 нерсени көңүл буруптур да. Бул өз убагында урологко же андрологко, сексологко кайрылуу. Эгерде проблема кандайдыр бир кайсыл бир проблема болсун, кайрылуу дейт. Буну кыргыз коомчулугунда тааныбайбыз. Биз сос болгондо гана кайрылабыз, анда дагы өзүмөз эркек. Экинчиси бул регулярный чекаптан өтүп туруш керек. Анализдерди тапшырып туруш керек, өзүңүн организм менен болгон нерсени билип туруш керек. Муну дагы өмүр бою чекап өткөрбөгөн кыргыздар бар, эркектер. Эми бул үчүнчүсү коомду маалымат менен камсыздап туруу бул темада. Бизде ошондо үчөө тең жок экен. Себеп дегенде коомдо бул тууралуу сүйлөсөң уят. Анан биздин жаштар кайсыл жактан тарбия алып туруш керек? Бул төшөк маселесинде болобу? Пайгамбарыбыз өзүнүн алып келген дининде ачык айкын бар жогун талдап берген го. Эмне үчүн бизде коомчулукта бул темага табу? Туура. Өтө сонун суроо болду. Себеби азыр өтө мындай актуальный эме болуп атат да, бул өтө маселе болуп атат. Ошондуктан азыр көпчүлүк ушу төшөк маселесине келип атпайбы? Биринчи кезекте биз мына азыр көпчүлүк могу дарыларды ичип атат. Ал дарылар дагы бир жака пайда, бир жака зыян да. Себеби биринчи кезде эле канат бул жакта адам эркек өзүнүн эркектик сапаты менен жашаш керек да. Адам Кудай Таалам берген энергияны жоготтуңбу сен уже? Бүт ал не только мужской жактан, ал башка жактан дагы таасир берип коет. Башка ооруларды алып келет да. Вот мисалы менталдык жактан алып карай турган болсок, мисалы менталда эмнелер жаткан? Ментал деген катмарда. Мында адамдагы ой, образдар. Кээ бир айтат, ой адам башында болот. Жок, адам башында ой эмес, адам башында антенна бар да. Ошол талаадагы эмелерди кабыл алуу. Мисалы энергоинформационный поле дейт. Эртең менен бизге дайыма энергоинформационный поле мисалы жараткандан келген, жакшы биринчи эртең менен келгенде жакшы эме келет да. Например, канат ордунан тур депчи. Эгер ошондо да акырын туруп кетсең жакшы да мындай эле. Анан бир аздан кийин дагы башка нерселерди карасаң уже башка энергоинформационный полялардан келе баштайт. А бул жерлерде совсем башка жиндердин дагы немеси тийиши мүмкүн да бул жердечи. Ар түрдүү негатив ойлор келиши мүмкүн. Өткөн чактагы негативдер, келер чактагы бул элек нерседеги кыжалаттар. Бүт ошолорду эгер киргизе турган болсоң, конечно, уже утечка кетет да энергия. Раз энергия утечка кеткенден кийин, ал сөзсүз түрдө эркектик эмесин жоготот. Мурда ата бабалар бизде ал өзү менен гармонияда жашаган да. Природа менен гармонияда жашаган. Себеби алар бардыгын Кудай Таалага таянган. Баардыгы Кудайдан болот. Ар бир нерсе. Азыр мисалы Кудай Тааланан мисалы веление, запрет, декрет дебедикпи? Алланын өкүмдөрү, Алла тыйган нерселер и декрет, постановление, токтом. Кандай болсо ошондой кабыл алуу да. Мындайча айтканда, күн суук болсо бул неге суук болду деп жылуу кийин. Вот
Алла Тааланын өкүмүнү бузган чакта эле утечка кетет энергия. Азыркы кезде мурда ата бабаларыбыз ал табигат менен гармонияда и дайым Алла Таала менен таянып жашаган. Азыркы мезгилде көпчүлүгү эмне? Могу эге мотивдер менен жашайт да. Материалдык дүйнөдөн рахат издейт. Материалдык дүйнөгө байланып калышты. Көпчүлүгүдө гордыня бар, текебердик бар. Көпчүлүгү баягы өзү таза калган баардыгын күнөөдөйт, перекладывание ответственности. Мындайча айтканда эркекте жоопкерчилик жок эң чатагы. Жоопкерчилиги жоголду да. Погода ушундай болгондо мындай болбойт эле, тиги мындай кылганда болбойт эле депчи. Вот. Анан эркектердин аял затына болгон терс көз караштары эркектин ал биринчи очередь эркектин жыныстык органдарыны талкалайт да, ошол органдарда оору пайда болот. Мисалы, аял затына болгон претензия, аял затына осуждение, гнев, зло, мындайча айтканда, аял затын жек көрүү, жийиркенүү, аял затынга жаман көрүү, бүт ал эркектин мужской жагы талкаланат. Ушундай. Мунун психосоматикасы эркектикке биринчи кезекте ушундай. Эркекти кээде эркектердин өзүгө болгон баягыдай заниженный самооценка дейт го. Эми ушундай болсом эмне кылайын, мен начармын да мен. Всё өзүнө программа киргизип атат. Ал дагы опасный. Демек бул жерде мисалы тарбия маселеси келип чыгат да. Үйдө биз балдар менен бул тууралуу эмес, негизи эле сүйлөшпөй калдык. Балдар менен садикке алып барабыз, занятияга алып барабыз, кечинде уктап атканда көрөбүз, кайра эртең ойготуп туруп кайра мектепке алып кетебиз, дээрлик көрбөй калдык. Бул тууралуу үй бүлөдө демек тарбия жок. Төшөк маселесин ала турган болсок да. Анан экинчи бул бала каяктандыр бир маалымат алыш керек да, мектептен албаса, азыр интернеттен алып атат. Да. Ошону кандай кылып чечсек болот? Балким мектепте кандайдыр бир мындай бул төшөк тууралуу тарбия десек эле баары эле баягы финишти көрүп түшүнөт да. А негизинен бул терең да. Бул жаш балдарга өзүнүн темасы бар. Ошону кандай кылып чечсе болот? Көз карашыңыз кандай? Эми бул жерде бизде баягы сексуальный просвещение деген неме жок да, мындай эмелерде. Ошондуктан биринчи кезекте тарбия сөзсүз түрдө эркек ким? Эркек защитник, эркек кормилец, эркек воин дебедикпи? Ошол сыңары эркек өзүнүн сапаты менен жүрсө, эркекте андай проблема болбойт. Ошондо азыр мисалы үчүн баягы информация жетпей атат деп атабыз, маалымат жетпей деп атабыз, сабактар жетпей деп атабыз. Кандай кылсак болот? Кантип жеткирсек болот? Кантип эркектерди биринчи симптомдор пайда болгондо, кандайдыр бир оору десе эле баягы жарабай калганды түшүнөт экен көпчүлүгү. Бул кандай учурда кайрылыш керек эркектер? Сексологко, урологко? Кайсыл мезгилде эркектер кайрылат? Көбүнчө жыныстык жактан алсыздык болгондо кайрылат. Анан бел суусунун бат түшүп калганда кайрылат. И вообще кээде вообще алсыз болуп калганда кайрылат. Бунун биринчи признактары кайсы? Эмне болуп баштаганда өзү мындай сигнал боло баштайт же эмне кылыш керек? Себептен мен бул жөнүндө сизге статистика айтып коеюн. 40 жаштан өйдөдөгү Кыргызстандагы эркектердин 60% бул алсыз деп жазып турат. Эми мындай да канат. Мисалы мындай да, могул. Эгерде мен балдарга мынтип айтам да, могу пол суу болсо, могу полду сүртө берсең бул суу боло берет. Пока биз тээ жакта тамып аткан отверстияны жапмайынча. Мисалы бирөөдүн баш ооруусу эле баш оорунун дарысын бере бербеш керек. А причина каякта? Мисалы мужской жактан, эркектик жактан алсыз болуп атса деле, муну күчтөндүрө турган баягы дүүлүктүрүүчү дарыларды бере бербеш керек. Ал дарылар бир жака пайда, бир жака аябай коркунучтуу зыян. Азыр карасаң канчасы боорунун бөйрөгүн алмаштырганы кетип атат. Ошонун кесепети. Ошонун кесепетинен. Вот причина көрдүң. Мисалы көзгө көрүнбөйт. Көзгө эмне көрүнбөйт? Көзгө мисалы адамдагы ой, образдар көрүнбөйт. Жана менталдык жак дебедикпи? Жана дагы айтайын, эркектин аял затына болгон претензия, осуждение, аял затына болгон терс көз караштар бүт бардык эркектин мужской жагын өлтүрөт. Ошол жактан импотенция, тукумсуздук, ал жактан бел суунун бат түшүп калышы бүт ошол жактан башталат. Биринчи себептер мына көзгө көрүнбөй турган жак. Баягы буга мен балдарга часто дагы могуну мисал келтирип берем да. Бир данышман 120 жашка келиптир да. Анан бир журналист барып сурап атат дейт да. Сен кантип бул 120 жашка келдиң? Ошонун сыры эмнеде депчи.
Тиги данышман айтыптыр, мен ушул мезгилге чейин эч ким менен талашып тартышкан эмесмин. Мындайча айтканда, эч ким менен спорлошкон эмесмин дептир да. Жүрөгү таза. Десе тиги айтыптыр, сен эч ким менен спорлошупсаң эле 120 жашка киресиң, мен буга ишенбейм дептир да. Вообще ишенбейм деген экен. Тиги данышман күлүп туруп жанагы журналистти карап туруп, сен анда абдан туура кылат экенсиң депчи. Себеби аны мен да спорт эткен жок да. Ошон үчүн бул жерде ушуну айтып атсам, бирде менин сабагыма аялы дагы өзү да катышып кеткен бир бала бар эле да. Анан мурда дейт, аялым экөөбүз бири-бири менен неме болуп кетсек дейт, 1-2 күн бири-бирибизге сүйлөбөй баягылай болуп калчубуз дейт да. Анан дейт, аялым дейт, сүйлөнө бер дейт, мен колду чөнтөккө салдым дагы зикирди баштадым дейт да. Субханалла, алхамдулилля, субханалла, аялым байкуш мына өзүнүн семьясын таштап мага келсе, ушунча бала төрөп берсе, кирим жууп берсе, тамак жасап берсе, мен эркек болуп туруп, эмне уже ушу мен аялым менен спорт этишим керек. Аялдын табигаты ушундай да. Аял эми кабырга болсо аны түздөйм дебей сынып калат. Табигаты ошондой. Кандай болсо ошондой кабыл алып, анын душасын сүйүп отура берсең, любой жабакта сүйүү бул нур да, сүйүү бул жарык да. Жарык любой жакта караңгыны жеңет да. Ошентип отурсам дейт, аялым мынтип карады дагы, азыр сен тиги Мырзаке лекцияда айткандай Байдылда Сарнобайдын ролунда отурасың да деди. Айттым, ай молодец, сен балдан да сүйлөбөйм сага депчи. Бир аздан кийин өзү каткырып күлүп берди дейт да. Туура деп, чай коеюн анда депчи. Анан ошосуңары бул менталдык жактан көп таасири чоң экен. Да, өтө чоң да. Ошон үчүн эркек, чыныгы эркектер, аялдар сүйлөйт да, сүйлөп коесуң, отурасың да, эми аялды болуш. А бир аздан кийин аны сүйө бересиң да. Болду, аял баягы унутуп калат. Бул жөнүндө дагы көп эмелер бар. Мисалы мен угушум боюнча сиздерге кайрылганда ошондо дагы бул менталитет деп атпайбызбы? Кыргыздын менталитетинде эркектер баягы өзүнүн алсыздыгын бергиси келбейт, кандай болбосунчу, признавать эткиси келбейт, алсыз болуп калганда эле. Анын көпчүлүк учурда аялдары келип жетелеп келген учурлар көп болот экен. Эркек өзүнүн эркектик сыпатын жоготот атпайбы? Ошондуктан эркектин баягы гордыня деген бар да, текебердик. Мисалы аттан түшсө да жерден түшпөйт го. Ошондуктан көпчүлүк эмеде өзү үйдө, мурда бизде ата бабаларыбыз үйдө эркек кожоюн болгон да. Аял эркекке дух берип турган да, мотивация берип турган. Ошон Чубак ажы раматалла айтат эле го. Силерге претензия, баягы осуждение койгон эмелерде эмес, силерге дух берген, мотивация берген эмелерге үйлөнгүлө депчи. Ошол сыңары азыр бизде аялдар эркектерге претензия коюп, эркек эркектей болдуң, кандай болсо ошондой кабыл алып кой, так. Аны жүрөгкө киргизбе, душасын сүйө бер, любой жакта сүйүү эмени, темнотаны жеңет да. Жарыкты жеңет да. Менталдык жактан физикалык жакка өтсөк эми. Бүгүн эми ушундай проблемалар бар экен коомубузда. Буга эмнелер таасир берип атат? Эмне үчүн, мисалы үчүн 60-байлар, 70-байлар, жада алса 90-дор бар эле. Неге ушундайлар төрөлбөй атат? Мен жана дагы айттым, дагы ошону эле кайталайт окшойм канат. Себеби көзгө көрүнбөй турган жак дебедикпи жанагы? Эркектер эркектей болуш керек да. Эркек кормилец да. Эркек защитник, эркек воин дебедикпи? А эркек ошол сыпатыны жоготуп атпайбы азыр бизге? Жоопкерчиликтен качып атпайбы? Мурда ата бабаларыбыз эркек жоопкерчиликтүү болгон. Азыр карасаң, мондай тренингтерге, мондай саморазвитие, самопознание, самореализация жанагы эмелерге эркектериң барбайт. Мен кыйынмын, билем баарын депчи. Эркектер барбагандан кийин азыр бүт аялдар барып атат. Аялдар, мындайча айтканда, аялдар менталдык жактан да өсүп кетип атат да, менталдык жактан өсүп кетет. Изденүүдө да. Изденүүдө ким изденсе, Аллах Таалам ошо жолду ачат да. Азыркы убакта аялдар багып атат көпчүлүгүн. Аялдар акча таап атат. Аялдар акча таап, аялдар баккандан кийин эркек жатып алат, анда эркектерчи. Конечно, эркек жатып алгандан кийин, кыймылдабагандан кийин, физикалык дене кыймылдабагандан кийин, конечно, ал физикалык жактан ал сөзсүз түрдө ал эркектин только эмесине, ал сексуалдык жакка дагы таасир берет. Ал башка органдарына да таасир берет. Себеби кыймылдаган дене бул аккан суудай таза.
кыймылсыз дене бул баткак көлчүк да. Ошого айтат, физические упражнения могут заменить множество лекарств. Ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения. Бирде бирөө айткандай, баардыгы грипп болуп атса, бир баланы, ай сен неге грипп болбойсуң десе, ал эми, ай грипп болуш үчүн мен колум тийбесе эле депчи. Мен эртең менен ишти баштайм. Ошо менен кечинде келем, чарчап келем, уктап калам. Анын үчүн мен грипп болуш үчүн биринчи гриппти ойлошум керек. Ошону элестетишим керек. Ошондон анан грипп болушум мүмкүн Оору да депчи. жакын жылбойт. Ону азыр мен грипп жөнүндө ойлогонго эми жок. Мен азыр семьяны багышым керек. Балдарга эмени тургузушум керек. Олардын бутка тургузушум керек. 2022 жылдагы статистиканы көтөрүп чыксам, эми андан жаңысы жок экен. Урологический оорулар менен Кыргызстандын 9% эркектер ооруйт экен. Бул статистика боюнча. Бул урологиялык оору дегенде эмне оорулар, эми сизге кайрылгандардын жалобалары эмнеде көбүнчө? Эми урология деген бул бул мача логия логос илим да. Мисалы адамда кантип заара пайда болот, мисалы ал бөйрөктөн башталат да, мочеполовой система болуп атпайбы? Ошондуктан бул жерде көпчүлүгүнүн причинасы бөйрөк боюнча кайрылышат. Бөйрөктүн негизги себептин оорусу адам мында дагы баягы жанагы башында айтып кеткен 5 эго-мотивдердин бирөөсү бул элек нерседен кыжалат болгон адамдардыкы, страх коркунуч болгон адамдардыкы обязательно бөйрөк жактан кетет алардачы. Бөйрөктө спазм болот, и ошо бөйрөктө нарушение болот. Анан бизге кайрылгандардыкы көбүнчө табарсык. И цистит деп коет. Бөйрөктүкү пиелонефрит, нефрит деп коет. Эркектерде да эркектерде цистит табарсык. Табарсыкты латынча циста дейт. Бул ошон үчүн если ит деген мүчө кошулса, ал болезнь түшүндүрөт да. Көрдүңбү мисалы? Нефрон дейт мисалы, нефрит. Ушу бөйрөк воспаление болду деген. Ошол сыңары уретра, сийдик чыга турган канал. Ошол жабыркай турган болсо уретрит дейт. Орхит, эпидидимит мисалы мындайча айтканда эркектик жыныстык оорулардын келип чыгышы, дагы бир жолу айтам, бул эркектин өзүнүн сыпатын жоготкондо. Эркектеги могу дагы эле 5 эго-мотивдер кирип кетет бугачы. Гордыня, текебердик, бул элек нерседен страх, ал обязательно эркектик оорулар. Анан эми бул жерде сөзсүз түрдө жанагы эмеге дагы кетет, жыныстык жактан жугуучу оорулар. Себеби эркектер мындайча айтканда Аллахтын өкүмүн бузуп атат да бул жердечи. Зина. Ошонун кесепетинен мисалы зинага барган эркектерде сөзсүз түрдө ушундай көбүнчө эмелер болот да. Оорулар. Уретрит, мындайча гонорея, трихомониаз, микоплазмоз, хламидиоз, булар бардыгы жыныстык жактан жугуучу оорулар. Зинага барганын эмес да. Сифилис, азыркы мезгилде мына спид кырылып атпайбы элдер? Алланын өкүмүн бузуп атат да булар. Алла тыйган нерселерди эме кылып атат. Ушул жерде бирдекени сурап кетким келет да. Көпчүлүгү бизде эркектер өзүнө бул жакты мындай дозволенный көрөт экен да, мындай. Аялдарга эле айтылган, аялдар мындай кыз бойдон турмушка чыгыш керек да, эркектер мындай унчуккан эмес деп көбү түшүнөт экен да, мындай по умолчаниючу эми мындай. Анан бул жакта эркектер деле, аялдарда деле тыюу бирдей да. Кыздарда өзүнүн абырын сактай турган болсо, чыныгы эркектик эме болот да. Мисалы, кээ бирлер канча эркектер менен жатты, кимиси кандай ойдо жатты. Ошолордун бүт бардыгы генотип, фенотипке берилет да. Төрөлгөн бала кийинки башкага турмушка чыгып төрөсө деле ошолордун какой-то гени калат. Бул илимде доказанный да. Ошондуктан мен айтат элем, эми шариаттын өкүмдөрү менен жашаса, эркек дагы, аял дагы. Эркек дагы, аял дагы ошондо бизде таза эмелер төрөлөт эле да. Мисалы үчүн мен эми бул эми ачык маек болгондуктан көрүүчүлөрүбүзгө дагы кызыктуу болуш керек. Бизде эми жаштар менен көбүрөөк иштешебиз, көбүрөөк сурамжылоолорду жүргүзөбүз. Интернет тармагынан мен көптөгөн суроолорду дагы даярдап койгом, жаштар тарабынан келген. Ушундай суроолорду беришет да.
Азыр жаштар тарабында мындай эркектер, жигиттер тарабынан мындай пассивдүүлүк, өзүңүз айткандай ментальный пассивдүүлүк билинет да. Көпчүлүгү баягы балким бир тарабынан кыздар өтө эле доступный болуп кеткениненби, экинчи жагынан эркектер аракетчил эмес. Анан үчүнчүдөн өзүн өзү кандыруу деген маселе аябай жайылып бара жатыптыр. Бунун сурап келгенибизде зумерлердин поколениясына айтат, азыр бирөөгө барып эле жөн эле таанышып алайлы десең, Threadsке чыгарат же болбосо интернетке чыгарат, шерменде кылат, мага пристает деп дегендейчи. Анан бул өзүн өзү кандыруу канчалык эми диний тараптан бул аябай харам. Урология жагынан, сексология жагынан кандай зыян ден соолукка? Эркекте бир штук сперматозоид жаралыш үчүн адамда 37 триллиард клеткалар бар да, 37 триллиард клетка. Бир штук сперматозоид үчүн ошо 37 триллиард клетка ар бир өзүнүн эң таза энергиясын кошуп берет. Эркек бир урукту сыртка таштаганда орто эсеп менен 300 миллион урук чыгып кетет да. Кара канча эң таза энергия канализацияга кетип атат да. Ошондуктан мындайда сөзсүз түрдө ал последствиясы бар, анын зыяны бар да. Ошондуктан бул жерде эгерде биз шарият өкүмү менен жашай турган болсок, дин менен жашай турган болсок, эркек андайга барбаш керек да. Эгер мунун дагы жолдору бар, цигун деген бар, цизин цигун деген болот да. Эркек кантип өзүндөгү сексуалдык энергияны кантип сактап кала турган методдор бар. Андыктан аны үйрөнүш керек. Аны үйрөткөн бизде дагы бар. Негизинен мисалы дагы ошол эле жаштардан дейли суроо келген. Бул мындай түшүнүк бар экен да, дин десе эле элдер бул жөн эле ошол жаныбарлардагыдай эле көбөйүш үчүн кошулуу, анан мындай өзүнүн рамкалары бар, ошондон чыкпоо керек дегенчи дин менен айкалыштырып айтып берсеңиз, канча мындай рахат алуу үчүн кошулса болобу деген суроо келиптир да мындай жаштарданчы. Рахат алуу үчүн аялы менен кошула берсин. Анын эч кандай эмеси жок. Эми аял эркектин экөөнүн ортосундагы маселе бул жерде сүйүү болуш керек да. Экөөнүн ортосунда демек эч кандай чектөө жок. Ал чектөө жок, экөөнүн ортосунда кошула берсин, чектөө жок. Дагы бир суроо жаштардан дагы бул андай анонимдүү суроо экен. Бизде дейт жаштардын ортосунда мырзалар мындай сүйлөшүп келгенде эч ким бири-бирине мындай ачык тааналгысы келбейт. Баары мындай өзүнүн күчтүүлүгүн, альфа самец экенин көрсөткүсү келет. Бирок мындай суроо бар дейт. Канчалык мындай жыныстык мүчөнүн размерин, бөлөгүн канчалык таасири бар. Мисалы үчүн мен өзүм үйлөнө албай жүргөнүмдүн себеби спортсменмин дейт, бөлөкмүн дейт, бирок үйлөнө албай жүргөнүмдүн себеби мен ошондон кыжаалат боло берем. Мен аялымы ушул тараптан камсыздай албайм деген коркунуч бар ичимде дейт. Да, бул заниженная самооценка. Эми сексуальность человека зависит не от размера половых органов дейт, от головы дейт да. Ал эч кандай размерден зависит этпейт. Себеби бизде аялдарда влагалищанын кындын узундугу 8-10 сантиметр. Ошо 8-10 сантиметрде эрогенный эмелер жайлашкан. 8-10 сантиметр болду, значит, ал нормально. Полноценный. Ошондуктан ал влагалище өзү чоюлат. Бизде институтта окуп жүргөндө бир эжеге берилди да, эмеденчи. Ошол айтат эле да. Бул адамдын сексуалдуулугу анын жыныстык мүчөсүнөн көз каранды эмес. Анын башынан көз каранды депчи. Сен кандай эмедетин колдоно аласың ошону. Себеби кээ бирлер чоң болсун деп дейт. Чоң болгон ал жерден дейт, ал влагалище өтө чоюлчаак келет дейт. Ал жерден 50 сантиметрдик бала чыгат дейт. Андай член жок дейт. Ал наоборот чоң чилендер кээде чоң жыныстык эркектин мүчөсү кээде аялдарды болезнь ооругап келет ал. Да, кооптуу. Кровотечение болушу мүмкүн, ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ал жерден дейт баягы эжекебиз айтып атпайбы? Ал жеринде дейт, баланын башы чыгат дейт, андай член жок дейт. Ошондуктан ал жыныстык мүчө буякта роль ойнобойт. Себеби мунун өзүнүн тактикалары бар да.
кээде 10 сантиметрлик жыныстык мүчө деле баягы кошулган мезгилде ал может быть андан да чоң болуп көрүнө турган тактикалар бар да. Эми аны бул жерде түшүндүрүп бере албайбыз, конечно, ал схема менен түшүндүрүп бересиң. Анын өзүнүн тактикалары бар. Кандай сексуальный энергияны кандай адам пайдаланыш керек. Мисалы бизде бул боюнча сексуальный кунг-фу дегенди үйрөтөбүз да балдаргачы. Эркек кааласа 2 саат, кааласа 3 саат, 4 саат, 5 саат кошула бере турган ушундай эмелер бар. Демек бул медицина тарабынан деле, дин тарабынан деле кенен изилдей турган маселе. Болгон азыр интернетти көрүп алат дагы, интернетте какой-то бир эмелерди, мифтерди көрсөтүп коет кээ бир эмелерде. Мисалы мага келген өтө чоң член менен келгендер бар, айтат, жок дейт, бул болбойт экен мындай. Меники дейт болду, бир эме болсо бүттү, ошо менен менде эме жок депчи, желание жок же болбосо анын үстүндө боль вызывать этет дейт. Бул жерде биринчи кезекте жыныстык эмеде сүйүү болгондо негизги маселе бул жерде сүйүү. Эми бул маселеде мисалы үчүн дагы бир тоготор маселе бар экен. Статистикага келе турган болсок, 2023 жылы ушундай статистика чыгыптыр. 20 жашка чейинки Кыргызстандагы уландардын, жигиттердин 5% бул дээрлик 119 000 жаш балдар, 20 жашка чейинки тукумсуз. Бул аябай коркунучтуу цифралар. Тукумсуздук менен баягы алсыздык экөө эки бөлөкпү же кандай? Экөө бир да болуп калышы мүмкүн, эки бөлөк да болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, тукумсуздук деген бул абсолютный относительный деп коет да. Кээде тукумсуздук өзү сперматозоидтер жумурткада иштеп чыгат да. Жумурткада иштеп чыккандан кийин ал ошол түтүк аркылуу келгенде простата деген дагы бир өзүнөн бир суюктукту бөлүп чыгарат. Ошол жерде парауретральный, периуретральный железалар деген бар, алар бир суюктук бөлүп чыгарат да. Ошол баары кошулганда бул урук өзүнүн эмесине келет да, жакшы кыймылга келет. Именно ушу причинасын табыш керек да, эмне кайсы жерде жумурткадан болуп атабы, же түтүк чыккан каналдарда болуп атабы, же болбосо ошо простата безинде болуп атабы, ошонун себебин табыш керек бул жерде. Анан ошондо баягы эгерде простатада боло турган болсо, ал өзүнүн эмесиндей количествосундай бөлүп чыгара албай калса суюктукту, баягы уруктун кыймылы начар болуп калат да. Ал бат өлүп калат. Жана пайыздар азайып. Да. Кээде жумуртка нормальный урук иштеп чыгат. Бирок ошого жумуртка урук иштеп чыкканга кошулган суюктуктун качествосу, количествосу аз болуп кала турган болсо, баягы урук кыймылга келбей калат да. Ошондуктан бул жерде биринчи текшерилгенден кийин анан билинет. Абсолютный бесплодие дейт. Абсолютный дегендер алар уже тукумсуз деген түшүндүрөт да, мындайча айтканда. Шанс жок. Да, эми анын возрастын караш керек да. Кээ бир эркектердин мисалы жумурткасы мындай кичине болуп калат мындай. Жумурткасы кичине болуп калгандан кийин алар раз тестостеронго дагы неме берет да аларчы. Андай эркектер көбүнчө баягыдай аялдарга окшоп калат да, мындай үндөрү ичке, гормондор ойноп калат экен. Конечно, гормондор. Это абсолютный бесплодиялар ошондой болот. Кээде баягы жумурткасы жакшы бир баягы сперма чыга турган түтүк трубкалар жабылып калышы мүмкүн да. Обтурация. Муну эми бул кээде операция жолу менен караш керек. Ошондуктан эки түрдүү. Кээде экөө бир да болуп калышы мүмкүн. И импотенция, и бесплодие. Кээде ал вообще мужской жактан жакшы, но бесплодный. Ошон үчүн бул экөө ар кандай кездешет да. Эми маалымат тууралуу кененирээк токтолуп кетсек, биз учкай ар бир темадан токтолдук. Анан маалымат дегенде биз эми эркектин дейли, бүгүнкү күндө эркек тууралуу тема болуп атат. Эркектин жаш баласынан баштап, төрөлгөндөн баштап карыганга чейинки ден соолугу тууралуу сүйлөшкүм келип турат. Төрөлгөндө баланын эмнесине ата-энелер, эми азыр өзүңүз дагы дарыгерсиз, дарыгерлерге деле сөз тийгизгим келбейт, бирок эми негизи кээ бирде ушундай шалаакылык болуп калат, бул адамдык фактор. Ата-эне, жаш ата-эне эмнеге көңүл буруш керек биринчи эркек бала төрөлдү дейли? Эми эркек бала биринчи төрөлдү дейли, аны биринчи осмотр карап көрөт да анын.
кандай, жыныстык мүчөлөрү кандай, кээ бирлердин жумурткалары баягы калтасына түшпөй калат. Төрөлгөндө. Криптархизм деп. Ошолорго көңүл бөлүш керек. Анан экинчи маселе турат. Бул эркек бала эми өзүңүз айткандай охотник болот, мындай шок болот, көчөдө көп ойнош керек. Ошондой кездерде мисалы үчүн мушташат дегендей бир акыл эске жете турган убакка келгенге чейин ата эне дагы эмнеге көңүл буртуш керек? Көчөдөн ойноп келгенде бала балким айтпай коюшу мүмкүн. Кээ бир ата энелер бар экен, деги эле мындай тартынат экен өзүнүн баласынан, мисалы үчүн жыныстык мүчөлөрүн карап турганы. Эми эркекти эркектей кылып өстүргөн жакшы да. Мурда ошон үчүн баягы кыргызда айтат го, балаң дейт, чоңойгондо койго окшош болуп калышын каалабасаң, аны козудай кылып жаныңдан эч жака чыгарып бакпа депчи. Мурда бизде ата бабаларыбыз балдарын алып барып жанагы устаттарга берген да. Ушул тарбиялама ону. Сөөгү меники, эти сеники дегендей кылыпчы. Ал бала ата энеден алыс бала, ал аябай курч болуп чыккан да, ал духовный жактан өскөн. Ошондуктан эгер мүмкүн болсо балдарды баягындай спорт эмелерге бериш керек. Мисалы дзюдо, күрөш жанагы эмелерге сөзсүз түрдө спорттун эмесине бериш керек. Себеби ал жерде биринчи кезекте эркектей тарбиялайт да, ал жакта дисциплина бар. Так. Чыныгы эркектик эме пайда болот. Ошон үчүн балдарды мүмкүн болсо, же болбосо жазында жанагы тоолорго, жанагы айыл жактагы эмелерге, мал жанагы эмелерди карап чоңойгонбуз да биз делечи. Биз деле мушташат элек жаш кезибизде, биз деле кой багат элек, ар кандай эмелер менен. Ошондо эркек бала курч болот да. Мурда таятасына, чоң атасына алып барып коет эле. Ал бала келгенде уже бети кызарып, уже башкача мындай кан жүгүрүп калган. Кан жүгүрүп, сонун болуп калат. Андан кийинки этап бул мусулмандарда сүннөткө отургузмай келет. Бул канча жашта отургузуу мындай кооптуу эмес, негизинен бир мындай возраст барбы? Хирургтарга отургузган жакшыбы, же болбосо ошол эле мурун усталар эле келип эле кесип койчу. Кайсынысы турарак? Мен айтат элем, бул жерде сүннөткө отургузуу, конечно, биринчиден гигиена таза болот. Экинчиден дагы сексуалдык жактан дагы анан кийинки пайдалар бар. Мүмкүн болсо медициналык эмелерге эле, хирургтарга эле эме кылыш керек муну. Заманбап. Да, заманбап. Себеби ар кандай болушу мүмкүн. Эми биз айта албайбыз. Кээ бир врачтардан кээ бир усталар жакшы эме кылат. Бул жерде адамдан зависит этет. Конечно, индивидуальный ар бир нерсе. Эркек баланын кийинки этабына келе турган болсок, бул ошол бир 9-10 жашта, 11 жашта өзү деле түшүнбөгөн чакта бир кандайдыр бир гормондор ойной баштайт. Өзү түшүнбөгөн чакта өзүн өзү ойношу мүмкүн. Ошол чакта ата эне кандай мамиле кылышы, чочутуш керекпи же коркутуп коюш керекпи, андай кылган жакшы эмес деш керекпи же отуруп сүйлөшүш керекпи, кандай тарбия? Отуруп сүйлөшкөн эле жакшы. Аны чочутуштун, коркутуштун кереги жок. Себеп дегенде бизде көрүп калса уят болот деп салып койгон деле ата энелер бар. Да, ал деле уже детский кээ бир травма болуп калат да, баягы подсознанияга кирип кетсечи. Анан балдардын азыркы проблемасы бул жаштардын эрте жыныстык катнашка баруу. Бул эми албетте никесиз өспүрүм балдар ошол эле интернеттин таасириби, мектеп учурунда көптөгөн учурларды биз көрүп эле жүрөбүз, байкап жүрөбүз. Бул эмне менен кооптуу мисалы? Кооптуу, оору жугузуп алуу менен кооптуу, спид жугузуп алуу менен кооптуу, венерикалык оорулар жугузуп алышы мүмкүн. Мисалы хламидия, уреплазма, микоплазма булар тукумсуздукка алып келет. Бунун признактары болобу? Кандайдыр бир признактар болуп, балким Эми признактары ар кимдики ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы, гонорея, трихомониаз деген ооруларда эркектерде ошо баягы жыныстык мүчөсүнүн
сийенди ачышып, жанагындай кээде ириңкелип ушундай эмелер болот. Кээде каналдын чыгышып, жанагындай сөзсүз түрдө кээде жумурткалар шишип кетиши мүмкүн, орхид, эпидидимит, орхоэпидидимит болуп ушундай белгилер бар. Анда сөзсүз түрдө биринчи кезекте ал специалистке кайрылыш керек да. Себеби ал жашырып жүрө берсе, ал оору күчөп, кийин тукумсуз калып келет мынча. Андан кийинки этап эле бул үйлөнүү убагы келип калат экен. Ар кимге ар кандай. Бирок Кыргызстан боюнча эгерде сиздин практикаңыз боюнча алсаңыз, канча жашта эркектер үйлөнгөнү жакшы, кыздар канча жашта турмушка чыкканы жакшы бүгүнкү күндө мындай орто эсеп менен? Эми орто эсеп менен эркектер эми бир 25 жашта үйлөнсө жакшы болот. Себеби окууду бүтүп, ачуу татууду көрүп, бышып тың болуп калат да анан. Кыздарыбыз деле эми ар ким өзү чечет бул боюнча, эртерээк чыкканы жакшы. Бул боюнча мынча жашта деп чек коюп айтуу эме. Мындай дагы нерсе бар. Эми интернетте ошол эле көп жүрөт, жаштардын арасында деле, чоңдордун арасында деле бир жумада эркек үчүн мынча жашта мынча норма жыныстык катнаш деген, бул кандайдыр бир нормалар барбы өзүнүн? Бул эми западный медицинада, батыш медицинасында нормаларды коет бул боюнчачы. А чыгыш медицинасында, мисалы, эркек өзүнүн сексуалдык энергиясыны пайдаланган эркектерде мындай норма жок. Сен мурда 80 бай 90 бойлор деген төрөлгөн да. Мен деле өткөндө жайында бир эме көрдүм эле, мага бир 85 жаштагы чал келди. 76 жашында бир уулу бар экен. 78 жашында дагы бир кызы бар экен. 82 жашында дагы уулу бар экен. Вот, эми аялы жаш экен. Үчтү төрөп бериптир. Демек бизде ал чал химия дарыларды колдонбойт экен, эч кандай эме кылбайт экен. Табигый эмеде жашайт экен да. Мындайча айтканда, учурчак менен жашайт экен да. Өткөн чак жок өтүп кетти. Ал бизге опыт берди, тажрыйба берди. Ага биз ыраазы болушубуз керек. Бар жок мейли. Келер чакка биз страх, коркунуч, жанагындай эго мотивдер эмес, келер чакка жакшы ниет кылып кой. Жакшы ниет кылып кой. Ошо кылган ниетиң сен өзүңө, үй бүлөңө жалпы адамзатына, жаратылышка пайдасы тийиш керек да. Жанагы эго мотивдер аралашып кетпеш керек да. Эгер аралашып кошулуп кете турган болсо, сөзсүз түрдө последствиясы бар да. Себеби биз могу подсознанияга эмнени киргизсек, результат ошондой болот да. Ошон үчүн что посеешь, то и пожнешь дейт го. Негизи мындай жаш үйлөнүп калган учурларда дагы мындай суроолор бар экен да. Эркек мисалы үчүн сиз өткөндө дагы мындай жеке сүйлөшкөнүбүздө бир айтып кеттиңиз эле, энергия боюнчачы. Аялдар энергия алуучу, эркектер берүүчү депчи. Ошол канчалык? Мисалы үчүн көпчүлүк көрүүчүлөрдөн кечирим сурап дагы айтып кетпесем, бул чама мисалы ачык эле сүйлөшкөндө айтылып калат да. Мен дейт жумуштан чарчап келем, кеч келип калам. Эми эркек калоо болуп калган учурда, аялы дагы чарчап калган учурда уктап атканда ойготкусу келбейт, бөлөк кылгысы келбейт. Ошол канчалык туура? Балким калоо келгенде аялды ойготкон туурабы же кандай? Эми бул жерде главный секрет семейного счастья — это взаимопонимание дейт да, бири-бирин түшүнүп кабыл алуу да. Эми Аллах Таалам адамга акыл эс берип атпайбы? Мисалы адамга рухту бөлүктү. Рухка инструменттер бар да. Инструмент эмне? Бул биринчи акыл эс да. Акыл эсти Аллах Таалам эмнеге берди? Биз ак кара, арам адал, жакшы жаманды тааныш керек да биз. Мен киммин, максатым эмне, кийин кайда барам да. Ошон үчүн бул жерде биринчи кезекте Алла Тааланын даанышмандык сыпаты сөзсүз керек да бул жердечи. Определенный бир мындайча айтканда эмеже статистика жок да, сен мындай болгондо мындай кылышың керек, мындай эмне. Ал бул жерде биринчи очередь биз ар ким үй бүлө өзүнүн эмесин өзү чечет. Бири-бирин түшүнүп кабыл алуу да. Мисалы аял айтат да, күйөөм жумуштан чарчап келиптир. Макул. Же болбосо аялы чарчап келди. Аны деле түшүнүп кабыл алуу керек. Ана ошого мен кийинки убакта эркектерге баягы сиздин цигун дегенди үйрөтүп атпаймынбы? Сексуалдык энергияны кандай? Эркек каалап турат, бирок ошол энергияны адам өзүнө бир цихай деген эме бар, энергия сакталуучу жер. Ошол жерге топтоп кое турган болсо, эркекте андай деле желание болбойт. Ал энергияны сен интеллектуалдык жакка, аны руханий жакка, физикалык жакка, башка жакка жумшайсың. Демек контролдосо болот. Конечно, болот. Аны контролдосо болот.
Эми бул катуу калуу бул животный инстинкт да бул. Эми ошону Нафс десек болобу? да болот. Аны контролдосоң болот. Таза эме болсо баягындай барып даарат ал дагы 2 ракат намаз оку, Кетип калат. кетип калат. А мен дагы бир ушундай адистер менен сүйлөшүп калган жерим бар да. Анан алар айтат да, эми камера жокто баарыбыз эле ачык сүйлөшөбүз да. Алар айтат, эркек бизде менталитетте мисалы үчүн эркек менен аялдын ортосундагы разница жашка караганда 10 жашка чейин созулуп кетет дейт да. Бирок бүгүнкү күндө эркектин күчү 40тын тегерегинде эле уже алсыз боло баштайт дейт. Аял киши эми күчүнө толуп 30дан ашып калганда эркек уже күчсүз болуп калат да, үй бүлөлөрдөгү маанай ошондон дагы суздап баратат деген канчалык чындык? Ооба, андайлар өтө көп. Себеби баягы бул жерде дагы эле ошо эмеге такалабыз. Эркек өзүнүн сыпатын жоготуп атат да. Эркек жана айтпадыкпы? Эркек эркектей болуш керек да. Аял кандай болсо ошондой калды. Аялдан сен тарындыңбы? Аялга претензия кылдыңбы? Аялды жек көрдүңбү? Аялдан жийиркендиңби? Бүт ал эркектик проблема башталат ал. Биринчи очередь мужской жактан башталат, эркектик жактан. Ошон үчүн аялды только сүйөсүң да болду, башка айла жок. Кандай болбосун? Кандай болсун ошондой кабыл аласың. Демек андай проблема негизинен бар. Бар, толтура андай проблема. Бизге келгенде ошондо бизде үкөл сайбайбыз, таблетка бербейбиз да. Эркек өзүнүн эркектик эмесин түшүнөт да. Бул жерде баягы өзүнүн эркектигин жоготуп койду дегенде эми ментальный жагын түшүндүк. Могу физикалык жактан машыгыш керек, бөлөк кылыш керек, кыймылдаш керек. Эми менталдык жак канат биринчи очередь ошо физикага таасир берет да. Көрдүңбү? Мисалы бир тамакты алып келип койду. Сенин аппетитиң аябай жакшы. Эми тамакты жейин деп атсаң, эшиктен бирөө келди дагы айтты, ай, канат, бул эшектин этинен жасалган деди да. Аппетит кетти. А сен образдан эмне элестеди? Эшек элестеди, всё. Аппетитиң өлдү. Көрдүң? Ошон үчүн могу ментал биринчи очередь эмеге тийгизет. Кыргыз жөн эле кыска айтып койгон экен, аял менен тең элбей, аялга тең элбей деп. Аялга тең элбей, всё. Аял. Пайгамбарыбыз делип аткандай, ал кабыргадан жаралды. Ал сен аны түздөйм дебе депчи. Түшүндүрүп аласың. Негизинен мен бүгүн даярданып атканда дагы ушундай нерселерди окуп кеттим. Эркектин алсыздыгына көбүнчө бул диабет, гипертония, сердечно-сосудистый оорулар, анан ага кошулуп стресс акыркы учурларда. Ошонун баарын сиз бүгүн өзүңүз бекемдеп бердиңиз. Бул стресс деген нерсе баягы сиз айткандай учурчак, келер чак менен эле стресс боло берет экен эркек. Ооба да, ошон үчүн жана айтпадыкпы? Кудай таалам бизге өзүнүн энергиясын дайым берип турат, рухка постоянно энергия берип турат. Ошо энергияны биз туура эмес жака пайдаланып коебуз да. Мисалы, өткөн чактагы негатив. Өткөн чак жоготуп кетти. Өткөн чактан кыжалат болдуң, бүттү, сенде энергияң кетет. Келер чактагы негатив, коркунуч, боло элек нерседен. Ал жок, боло элек. Ошондон учур чак менен жашаш керек да. Өткөн чакка эмне болгондо дагы канат бизге ал опыт берди, бизге тажрыйба берди. Жакшыбы жаманбы? Кандай болгон чакта да бизди курч кылды. Себеби бычакты могул жыгачка канча эме кылсаң да курч болбойт. Ал катуу эмелерден өткөндө курч болот. Ошон үчүн могу ийгиликке жеткен көпчүлүк адамдар ошол бычак сымалы катуу эмелерден өткөн. Канча жолу таяк жеген, канча жолу банкрот болгон, барган, жыгылды турду, кетти да, өзүнүн эмесин жоготкон жок, өзүнүн максатын койду, ниетти койду, болду, ошол жака жетти. Ошондуктан бул жерде биринчи кезекте эркек алдыга жакшы ниет коюш керек да. Ниет деген кандай түшүнөсүң? Ниет каалоодон берирээк турат го дейм, мындай. Да. Биздин агайыбыз уже более материализовать этип, мындай элестетип дегендей. Да. Намерение — это волевой импульс дейт да. Волевой импульс. Решительная внутренняя устремленность к намеченной цели дейт да. Выраженная в каких-то реальных шагах и действиях. Көрдүң, кандай определение берет. Мен кыргызчага которсок, бул биринчи кадам болуп калат. Ниет эмес, ниет деген бул көздөгөн максатты көздөй, чечкиндүү, умтулуу,
эрктик кыргызча которойлучу ушуну кандай, чтобы эмелерге жеткириш үчүн да. Мен мындай эле Эрктик, котормо таптым да. мисалы муну эме жакшы айтат да, силерге эмеде Капыр Мадаминов деген агай өзүнүн окуучуларына түшүндүргөнүн көрдүм элем да. Бул ниетти түзөгүл, ниетти жакшы кыла дегендейчи. Мисалы бул ниет болуш үчүн биринчи кезекте адам бир максатты неме кылыш үчүн адамда кызыгуу болуш керек да. Направление. Кызыгуу болгондо дейт. Кызыгууда дейт адамда ички жана сырткы каршылыктар бар дейт да. Ички каршылыктар эмне? Ички каршылыктар нафс да. Кой эмне кыласың, канат дейт да, жүрө бер да, жөн эле депчи. Сомнениялар болот. Кой, сен колуңан келбейт, кой, эмне кыласың, ана жөн эле койчу мындай. Ошо ички каршылыктар жеңип өтөт. Жок, мен ал мисалы бир спортсменди алып көрөйүк да. Ал боксер болом дейт да. Ал кызыгып атат. Ички каршылык айтат, кой, сотрясение аласың тияк бияк. Жок, ал ички каршылыктар жеңип атат. Мен жеңем. А сырткы каршылыктар ал урук туугандар айтат, кой, бокска барба сен. Травма аласың тияк бияк. Кызыгуу. Ички каршылар жеңип өттү, адамда максат, цель да, ол уже чемпион болуп атат да, максатта өзүн элестетип атат да. Медаль тактап. Да, уже да. Анан ишеним да. Ушуга. Ишеним болуп атат. Эң кыйын жери могул жерде эрк да. Воля. Көпчүлүгү могу эркке келгенде сынат да. Вот мисалы кара. Кызыкты, максатын көрүп атат, ишенип атат, болду мен ушундай болом деп дагы барды эле баягы тренер канча круг айландырып чуркат деле, деди, мен вообще мындай демекан эмесмин, буттарым ооруп калды, экинчи көбөйүм дедим да, все. Мындан мастер чыкпайт да, боксер чыкпай калат. Же болбосо мен рингке чыгарып койду эле, бирөө мурдага бир койду, все, экинчи келбейм деп кетип калды, мындан эме чыгып койт да. Эң кыйын жери могу эрк. Эрк деген уже бул ички умтулуу да, эрктик умтулуу адамдагы. Эрк бул дагы рухтун инструменти. Көрдүңбү? Эрк. Анан аракет, көрдүңбү? Могу бардыгына чогуу кыла турган болсо, уже ниетибиз ошо менен кетет да. Ушунун баарын чогултуп туруп, мисалы эрк, алгач кадам, ошого ишеним, ошого чечкиндүүлүк, ушуларды чогуу кыла турган болсоң, вот ошондо ниет. Кылган ниетиң өзүңө пайда алып келиш керек, айлана чөйрөгө пайда алып келиш керек, жаратылышка пайдасы тийиш керек. Эгер жанагы эго-мотивдердин бирөө кирип кете турган болсо, ал сөзсүз түрдө зыян алып келиши мүмкүн да. Бирде баягы Джон Кеханын «Подсознание может все» деген китеби бар го. Окудуң беле ошону? Жарымына чейин окугам. Ошону бирөө окуп тур да, раз подсознание может все, значит мен дептир анда бир аял мүтүп эме кылып тур да, мен ушундай намерение кылам, ниет кылам. Мен үйдө жатышым керек. Күйөөм тамак жасаш керек, идиш аякты жууш керек, үйдү шыпырыш керек. Даже тамактап келип мага жедириш керек. Көрдүңбү? Личный выгода кетип атпайбы баягы эмелердечи? Гордыня кетип атат, личный выгода кетип атат, баягы эго-мотивдер кирип кетип атат. Себеби подсознанияга киргизсең, ал уже аткарылып кетет да. Вот. Анан даже дейт, мага тамактандырыш керек. Даже мен дарат алдырыш керек депчи, көрдүң кандай эмеси Өсүп кетти. Все, мен ушул аткарылат, ушуну ниет кылдым, болду, мына мен ушуну Кудайга тапшырдым. Болду, мен ага ишенем, ал болот. Раз ал кетти, что посеешь, то и пожнешь. Баягы аял бир жерде авария болуп, машина авария болуп, баягынын жүлүнү үзүлүп, колу буту шал болуп, күйөө үйдө тамак жасайт экен, идиш жуат экен, үй шыпырат экен, тамак жасап, тамактандырат экен, аялдын памперсин алмаштырат дейт. Көрдүң? Ниетте. Ошондой алып келип койду, бирок ниетке баягы эме кирип кетти да, эго-мотив кирип кетти. 5 эго-мотивди айттык го жанагы. Өлүм коркунучу, текебердик, өзүн аяоо сезими, жоопкерчиликтен качуу, анан материалдык дүйнөдөн рахат издөө. Булар өзүнчө кетет. Эгер ушулар кошулуп кете турган болсо, анда бул сага сөзсүз түрдө зыян алып келиши мүмкүн да. Ал ниеттер дагы аруу болуш деген. Конечно, бул ниетте сен ошон үчүн ниет кылганда өтө так, четко ниет кылыш керек дагы, анан аны Кудайга тапшырасың да. Ошондой образда мен Кудайга тапшырдым. Кудайым, баары сенин колуңдан келет, мен ишенем, мен ошону каалайм, ал болот. Эми ушул жерде ал бул Кудай тааламдын ортосунда купуя болуш керек да, муну мүмкүн болсо
эч кимге айтпашың керек да. Себеби пайгамбарыбыз айткан да, алдыга келечектеги ниетиңерди жашыргыла депчи. Бирөөгө айтканыңды деле бирөө сага жамандык каалабайт, бирок ал мындай назар берип коюшу мүмкүн да бизде. Канат ушундай элитный үй Баягы алабы ментальный. экен дедиби? Сөз эмада бүтө турган ишиң бүтпөй калышы мүмкүн да. Эми ушул жерде ушунча пайдалуу сөздөр болду. Ушундай илимдерди кайсыл жактан алдыңыз? Канча дипломуңуз бар? Биз кыскача токтолуп кетсек. Эми мен медицинага кызыкканым себеби Канат, биз айылда жүргөндө апам ошо көп ооруйт эле, анан көп ооруганда дагы айыл жерде андай күчтүү врачтар жок, анан Сүлүктүдөгү тагам алып барат элек да, анан ошол жакта карайт элек. Кийин анан дагы бир тагам мединститутка өз күчү менен өтүп келди. Анан айылда ушундай эме чыкты да, дейт. Бул эме өз күчү менен өтүп кетиптир, мединститутка өтүптүр. Анан мен айттым, эми раз эми мединститутка өтсө ушундай айылда баягыдай эме го, мындай сравнить этип турасың го бардык жерлерди. Мединститутка өтсө ушундай айылда кадыр барктуу болосуңбу? Деп анан мен да ошону мединститутка тапшырам. Биринчиден апама жардам берем, элге жардам берем. Экинчиден мединститутка мен дагы окуймун. Раз башкалар окугандан кийин мен дагы өтүшүм керек деп. Анан тагам келсе, студент да келгенден кийин мен айттым, мен мединститутка өтүш үчүн эмне кылышым керек десем, биология, химия могуларды жакшы билишиң керек. Ушуларды анан программасын берди, мединституттун программасын. Анан ошолордон окуйт элем да, түндө отуруп алып турупчу. Күндө түндө отуруп алып туруп 2 саат убакыт бөлөт элем. Мен биринчи окуйм десем, башы ботаникадан башташ керек. Ботаника, зоология, киши, жалпы биология. Ушулардын бүт бардыгын отуруп анан конспекттеп чыктым бардыгынычы. Бардыгын анализдейт элем, ар бир эмесинчи. Биз мектепти бүткүчө, ошондо 9-класс болсо мектепти бүткүчөм, мен жалпы биологияны окуп бүтүрүп койдум да. Анан химияны окуйм десем, бизде айылда химия мугалими жок болчу. Химия мугалими химияны окуйм десем түшүнбөймүн. Ошондо биздин кошуна Фрунзе мектеби бар эле, тажик мектеби эле. Бизге караганда 3 эсе көп эле алардын эмесичи. Анан ошол жерде Калонов Акрам деген агай бар эле, кыргызча анча-мынча бизге келип дагы эме берет эле да, сабак берет эле. Анан ошол агайга барганмын. Сиз мени үйрөтүңүз, мени окуучу кылып алыңыз, сиз мага устаз болуңуз бул боюнча. Эми ал мен барганда аябай иштетет эле, могул жумушту жаса, муну жаса. Анан бир кичине үйрөтүп коет эле да. Бир аз үйрөтүп коет эле. Ошо менен анын аялы дагы биохимик болчу да. Анан агайың келсем могуларды чыгар, могуларды үйрөн депчи. Аялы түкөп мени үйрөтөт эле. Эртең могул тапшырмалар деме. Сиз даярдап коет экен. Мен аял даярдап койчу да. Анан баргам деле анан аял мени даярдап койчу. Анан ошого азыр дагы өтө ыраазы болом. Эми экөө тең көз өтүп кетти алар. Анан ошонун кызыгып кийин мединститутка тапшырдым. Биринчи курска келгенден кийин биз эмеге тренировкага барат элек да, каратеге барчыбыз. Анан каратеге барчыбыз. Ошондо биздин тренер мынтип айтчу да. Теория без практика глупа депчи. Практика без теория слепа депчи. Теория менен практиканы чогуу кеткилесиздер. Теория кайсы жерде, мисалы анатомический эмелер кайсы жакта жайланышкан, кайсы жерде болевой точкалар бар, кайсы жерде эмелер бар. И плюс ошону практика жүзүндө колдонуш керек депчи. Анан мен айттым, мен раз ушундай болгондон кийин мен практика жактан дагы, медицина жактан дагы өсүшүм керек. Анда медицинага практикага кетиш керек. Анан ошентип өзүмдү өстүрүш үчүн эмеге бардым. 4-чү шаардык ооруканага бардым. Бизде чоң курстар дагы иштейт эле ошондо. Медбрат болуп иштейт эле, мединститутта окуйт. Кечинде медбрат болуп дежурствого туруп иштейт эле. Анан барып травматологияга барсам, жумушка кире албадым, нейрохирургияга кире албадым. Анан места жок. Анан бир отделенияга келсем, урология деп жазып коюптур. Кирсем, отделение ушунчалык таза, аябай эме. И ошол жерде Майя эже, Шарип эже, Бахора, Гүлзат деген медсестралар иштейт эле. Кел, студентсиңби деди. Мединститутта окуйм, студентмин. Ушу медбрат болуп жумушка орношсом дедим эле, практиканы үйрөнсөм десем. Как раз бизде бир медбрат керек азыр бизге. Шарип эже өзү жалгыз дежурить этип атат. Түндө дагы бир медбрат жардамчы болсо жакшы болот деп. Анан бул отделение аябай таза, аябай дисциплина жакшы. Ошол жерде биздин агайыбыз Усупаев Акылбек Чолконкулчу ошол жерде заведующий болчу. Анан Усупаевга кирдим.
заявление жазып кирсем, эгерде урологияга кызыксаң, врачтык кесибиңди сүйсөң, анда мен сени жумушка алам деп анан кол коюп берген. Ошентип урологияда медбрат болуп иштеп калдым. Ал жердеги агайларым Талип Турдиевич аяк көп эмелерди ошол киши үйрөттү. Мен дежурством болбосо деле бара берет элем да. Күндө дежурством болбосо деле, кыскасы мен 4-ч больницада жашап калдым да. Анан ошондон урологияда иштедим. Урологиядан кийин анан ал жерден башка отделение которулсаң болот эле да. Анан май эжеге айттым, мен башка отделенияга барсам болобу, аны да үйрөнөйүн деп атам. Ошентип травматологияга которулдум. Травматологияда иштедим, нейрохирургияда. Ал жерлерден опыт алыш керек да. Анан как раз эме деген Муса деген бала бар, азыр Фучикте хирург болуп иштейт. Ошол айтып калды: "Мырза, мен могу түрмөдө иштейм, зонада" депчи. 47-чи зона бар, колония бар болчу, больница болчу да, ошо бүтүн баягы эмелерди ошол жерде дарылайт эле да. Терапия отделениясы, хирургия, инфекция, наркология, кыскасы ушундай отделениялар да, кожный отделение. Ал жерде бир жакшы деди, ал жерде сен бардыгын эме кыла бересиң депчи. И хирургияда, и терапияда бүт бар жокко дежурство болот. Ал жактан аябай мындай практический опыт жакшы алсаң болот. Мен жумуштан чыгып атам да. Ошентип анан зонада иштедим, түрмөдө. Ал жакта иштеп кийин анан өзүм 4-ч общагада жашайт элем, ошого жакыныраак деп анан фтизия урологияга, азыр туберкулез илим изилдөө институтунун отделение урологиясына үйлөнүп алган салчу. Келип ошолдо ошол жерде иштеп калдым. Анан ординатураны ошол жерден бүттүм, фтизия урология боюнча. Эми ал жактагы устаттарым профессор Кадыров, Мукамбаев, ошолор көп эмелерди үйрөттү. Темиркулай Эсенкулович Алиев, ыраазычылык билдирем. Чолпон Залымовна фтизия гинеколог болчу Кыргызстанда, бирөө эле жалгыз. Ординатураны ошол жерден бүттүм. Кийин ошо менен анан шаарга фтизия урологияны координатор болуп келдим. Ошол жерде фтизия эме боюнча туберкулез мочеполовой система, туберкулез женский, мужской мочеполовой система боюнча. Ушундай дагы барбы? Да. Туберкулез десе баары эле өпкөгө байланыштуу. Туберкулез аялдык жыныстык органдар туберкулез болот, туберкулез эркектик жыныстык органдар, бөйрөктүн туберкулезү, жумуртканын туберкулезү, аялдарда ушундай болот. Ошондо келгенде 144 больной бар экен. Ошолор менен ошол жерде 10 жыл иштедим, фтизия уролог болуп. Андан ошол жердеги аябай ыраазычылык билдирем Марапат Мойдунуна, ошол жердин главврачы эжекебиз көп нерселерди үйрөттү. Ошол мезгилде окуп жүргөндө ал Москвада гирдотерапия боюнча Руденди бүттүм. Экинчи высшее образование. Да, анан ал жакта эми бизде баягы квалификация деген бар да, башка өзүң баягы кесибиңди дагы өздөштүрүш үчүн. Анан Санкт-Петербургда институт психология, сексологияны Лев Моисеевич Шегловдун эмесинде бүттүм, 2 жылдык эмеде. Анан мага мындай ойлор келчү да, эмне себептен бирдей шартта, бирдей чөйрөдө жашаса дагы кээ бир адамдар эмнеге ооруй беришет? Кээ бирлердин саламатчылыгы жакшы жүрүшөт. Кээ бирлери азыркы сен айткандай 40-50 жашка келип эле эркектик жактан слабый болуп аткан болсо, мурда бизде ата-энелерибиз, ата-бабаларыбыз Кыргызда 80 бай, 90 байлар төрөлгөн. Ушул суроолор мени ойлондурчу да, эмне себептен мындай деп. Анан өзүм дагы бир устазым, агайым, доктор Синельников Симферопольдон, андан сабак алдым. Турсунов деген агайымдан, анан Ибрагимов подсознание боюнча как раз ушулордон. Индияда өзүм устатым Шайлендра, Пунадан, Самдарши деген. Кыскасы Индиянын 8 штатында болдум. Ал жактагы адам медитация, эмне себептен оору пайда болот. Кыскасы ошол жактан тияк бияктан үйрөнгөн, алып келген эмемди өзүм элиме жеткирип атабыз, Кудайга шүгүр. Дин менен жакшы. Кесибиңизди айкалыштырып калган учуруңуз? Эми бул жерде сөзсүз дин болбосо, бул жерде мисалы руханий жак болбосо, бул жактар убактылуу эле. Мисалы могу полду субосу сүртүп койсоң, бул суу боло берет, пока биз тет жактан тамып аткан отверстияны жапмайынча. Ошондуктан биринчи кезекте адам руханий жактан таза болуш керек. Мен киммин? Максатым эмне? Кийин кайда барам депчи. Ошондуктан бул Алла Тааланын өкүмдөрү.
Жана айтпадыкпы? Бул биринчи ыйман, ишеним, Алла менен байланыш. Жакшылык кылуу менен курманчылыкка баруу. Мээримдүүлүк. Алланы сүйдүң, Алла жараткан баарын сүйөсүң. Кайрымдуулук. Кудайдан келген энергияны айланага берүү менен аны Кудайга кайтарабыз биз. Андан кийин закон справедливость деген бар да, адилеттүү, Кудай Тааланын адилеттүү деген закону бар. Себеби бул дүйнө баардыгы канат адилеттүү. Баардыгы адилеттүү. Аллах Таала адилеттүү. Анан себеби бул жерде баягы бир эме келет го. Бир баянда бирөө айтып берди эле. Эми бир здоровый бирөө келет экен дагы, кудуктан сууну ичет дагы дейт. Анан алып келген алтынды коюп туруп кудуктан сууну ичип алтынды унутуп кетип калат экен да. Анан бир жетим бала келет дейт. Ал да келип туруп кудуктан сууну ичип туруп караса бир алтын турат. Бул алтын карайт, эч ким жок. Муну Кудай мага бериптир деп алып кетип калат. Биз субъективдүү реалдуулук боюнча алып карасак, бул жерде Кудай туура эмес кылды дейбиз да. Неге бул здоровойдун алтынын буга балага берип койду депчи. Ал кетип калгандан кийин бир мезгилде бир эки көзү сокур болгон чал келет экен дагы, таягы менен келип кудуктан суу ичип, эми кетейин деп атса, жанагы здоровый келип калыптыр да. Келип калып, кана, мен азыр эле ушул жерде суу ичип кеттим элем. Алтынды могул жерге койдум эле, унутуп калыпмын, таап бер депчи. Тиги айтат дейт, мен көргөн жок, мен көр болуп калганмын, көзүм сокур. Мен алтынды билбейм, көргөн жокмун десе, таап бер деп атам депчи. Таппасаң азыр өлтүрүп салам деп туруп, жок мен таппайм аны, мен көзүм сокур десе, тигини өлтүрүп салып тиги кетип калат дейт да. Эми кара да, бул жерде субъективдүү реалдуулук менен караганда, биздин өзүбүздүн ой жүгүртүүбүз менен караганда, бул жерде Кудай туура эмес кылды дейбиз да. Көпчүлүк айтат го, Кудайың болсо эмне согуш кылат? Вот как раз ошон үчүн эмне себептен бул здоровойдун алтынын бул жетим балага берип койду Кудай. Кудай Таала баардык жерде адилеттүү дейт. Көрсө, жанагы здоровой баягы жетим баланын атасын канча жыл мардикер кылып иштетип, бир тиын акысын бербей айда берген экен да. Аллах Таала адилеттүүбү? Адилеттүү. Теңеп койду, всё. Тигинин эмесин алып берип койду. Анда көрдүм, неге өлтүрдү дейт да тиги чалды. Көрсө, тиги көр чал, тиги здоровый баланын ал жаш мезгилде анын атасын уу берип өлтүргөн экен да. Кудай Тааланын баардык жерде адилеттүү. Ошон үчүн что посеешь, то и пожнешь дейт. Ошон үчүн биздеги даанышман Авлия Жусуп Аласагын өзүнүн Куттуу билим деген китебинде азыркы субъективдүү, объективдүү реалдуулукту берет да, мынтипчи. Бул дүйнө дейт ачык талаа дейт, билгин жана дейт. Сен бул жака эмнени эксең, ошол гана чыгат жайнап ага дейт. Уругуң дейт жакшы болсо, түшүм жакшы. Демек сенин жүзүң жарык, кийимиң жаңы дейт. Жаман эксең, түшүмүң болот начар, оору суркоо эртеси сени басар дейт. Быча айтканда, биз эмнени эксек, ошону алабыз да. Что посеешь, то и пожнешь. А эгерде сен көрдүң, жаман ниет менен кылсаң, ал дагы сага кайтат да. Аллахтын адилеттүү закону бар. Ошон үчүн биз Алла Тааланын өкүмүнө буздук дегенде, ал бизге Алла Тааладан, эгер Кудай Тааланын өкүмү менен жашай турган болсок, бизде жүрөгүбүздө тынчтык, радость, блаженство, рахатта жүрөсүң да. Эгер Кудай Тааланын өкүмүнө буза турган болсок, жанагы бешеге мотивге кирип кете турган болсок, сөзсүз түрдө Аллах Тааланын адилеттүү закону иштейт дагы, бул жерде жизнь бумеранг кетет да. Сен эмне кылдың, кандай ниет менен кылдың, сөзсүз эмесини зыянына учурайсың да. Ошон үчүн бул 5-чи Алла Тааланын закону, адилеттүү закону. Алла Тааланын кийинки закону чынчылдык. Значит, правдивость, честность дейт да. Бул эмне? Бул деген дисциплина, бул сен бирөөлөр үчүн эмес, сен өзүң үчүн дисциплина кыласың да. Өзүң үчүн. Эртең менен турам дедим, турдум. Могу упражнение жасайм дедим, жасайм. Мынча китеп окуйм дедим, окуйм. Өзүңдү өзүң алдабайсың да бул. Көрдүң? Кийинки жараткан Кудай Тааланын закону бул кечиримдүүлүк да. Кечиримдүүлүк. Кечиримдүүлүк деген кандай түшүнөсүң? Түз эле, бар жокту, эми мисалы Алла Таала бар жокту кечире билген, демек сен деле кечиримдүү бол деген элечи. Кечиримдүүлүктүн негизги сыры эмнеде деп ойлойсуң? Өзүндө эле кечире билүү, мисалы канчалык сага оор болбосун, канчалык кыйын болбосун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен отурганда баягыларга айткан экен да, сахабаларгачы. Силер бактылуу адамды көргүңөр келип атабы депчи. Десе, бир сахаба келет экен дагы, намаз окуп кетип калат экен. Кек сактабаган дейт экен. Кийинкисинде дагы кошо келет дейт. Анан бир сахаба артынан барып тур да, бул эмне?
бул Кудай Таалага, жараткан Алла Таалага жаккан кандай сыпаты бар мунун? Эмне муну бул пайгамбарыбыз бактылуу адам деди? Деп анан барып баягынын үйүндө жашаптыр. Кичине 1-2 күн үйүндө туруп турайын мен. Деп анан себебин айтып, ушундай мен үйүндө туруп турайын дедим элем мен. Атам менен бир аз эме болуп калдым элем, таанышып калдым элем. Бир аз туруп турайын. Мейли жашай бер дептир. 1-2 күн. Анан 1-2 күн жашаптыр. Караса элдей эле намаз окуйт, элдей эле жүрөт. Эч кандай мындай элден ашыкча эмеси деле жок. Анан тиги айттыр да, мен сени деп тур 2 күндөн бери сени байкайм. Сенде эч кандай элден башка эч кандай эмең жок. Пайгамбарыбыз сен бизге ким бактылуу бейиштик адамды көргүсү келип атат деди эле. 2 жолу айтканда экөөндө дек сен келдиң. Сен бул Кудайга жаккан эмне сыпатың бар мында десе, жанагы айттыр. Билбейм, мен өзүм да билбейм депчи. Анан жанагы деп кетип алса токточу дептир. Мен дептир. Бирок мен кечинде жатарда дептир, бүт баардыгын кечирип жатам дептир да. Мындайча айтканда, өзүгө негативтерди көтөрүп жүрбөйт экен да бул. Кек сактабайм. Кек сактабайт экен, таарынбайт экен. Жек көрбөйт экен, баарын кечирип жатты да. Всё. Кечиримдиктин негизги сыры бул адам могул жакта жүктү көтөрүп жүрбөө. Кек сактабай, таарынбай баягы. Значит, эгомативсиз эме экен да. Вот. Жараткан Аллах Тааланын тобо кылуу деген өкмү бар, закону бар дептир. Эгер сен тобо кылсаң, Аллах Таала ал кечиримдүү зат, ал баарын кечирет. Бирок сен чөйрөңдү өзгөрткүн дептир да. Бул шаардан башка шаарга чыгып кет дептир. Себеби чөйрө дагы таасир берет да. Анан ошондо айтыптыр, анда Аллах Таала ушундай кечиримдүү зат болсо, мен анда Аллах Таала мен тобо кылдым дептир. Экинчи мен адам өлтүрбөймүн. Мен кеттим дептир. Мен ишенем, мен күнөөлөрүм кечирилди. Мен тобо кылдым, экинчи адам өлтүрбөйм. Бул шаардан башка шаарга чыгып кеттим деп. Жолдо баратып, жолдо баягы каза болуп калат экен да. Каза болгондо эми тозоктун периштелери, анан бейиштин периштелери келет дейт да эми. Тозоктун периштелери айтат, бул 99 адам өлтүрдү. 100-сү тиги эмен молдону өлтүрүп салды. Бул тозок барыш керек. Десе бейиштин периштелери айтат дейт, жок, Алла Тааланын тобо кылганды кечиримдүү эмеси бар. Тобокан кечирет Алла Таала. Бул тобо кылды дептир. Анан Кудай Тааланын өкүм келет экен. А точкадан Б точкага бараткан аралыгын эсептегиле депчи. Кайсы жакка жакын болсо, значит ошол жакка кетет. Эсептеп көрсө, могул тобо кылгандан кийинки могул шаарга баягы ортодо турган да бул. Бул жакка бир кадам алдың таштаган экен да. Ошондо бейиштин периштелери алып кеткен экен да. Ошон үчүн Алла Таалам тобо кылгандан кийин бирок аны биз кайталабаш керек да ал нерсе. Бирде бир больницага барсам, медсестралар эмелер майрам кылат турушты. Анан барсам айтат, ай мырзарайым алпсаңыз келип калыпсыз, кең эме болуп 100 граммдан алып койбойсузбу депчи. Анан жок, бул азыр намаз окуйт, ажыга барып келген тиги бул эме кылса анан, мен бир молдонун өз оозунан уктум дейт. Бирөө десе, ал молдо ушинтип айтты дейт. Кудай Таалам тобо кылганды баарын кечирет деди. Сен азыр аракты ичтиң, анан тобо кылып коёр болду, кечире берет депчи. Ошол жерин кесип алган да, жанагы жерин кыркып алган. Мына ушул жерин депчи. Контекст. Айттым, жок, тобо кылып туруп, дагы ошондой арак иче турган болсоң, андан катуу жаза алып калышы мүмкүн. Ошондо биз Кудай Тааланын канчанчы законун айттык азыр? 16-чы закону. 17-чи закону Алла Тааланын момундук закону бар да. Момундук. Момун адам кандай адам? Эч кимге зыяны келбейт. Сабырдуу адам да, эч кимге зыяны, Алланын өкүмдөрү менен жашаган адам. Да, эч кимге ошондо бирөөлөр айтат го, бирөөгө жакшылык кыла албасаң зыяның тийбесин депчи, так? Ушундай. Алла Тааланын ыраазычылык деген закону бар да. Шүгүрчүлүк, ыраазычылык закону бар. Ошон үчүн биз мына өткөн чактагылардын баардыгына, эмне болгон чакта дагы өткөн чактагылардын баары бизге опыт, тажрыйба берди. Аларга биз ыраазы болобуз да. Опыт алдык, тажрыйба алдык. Ошон үчүн айттым го, мына ийгиликке жеткен адамдар көпчүлүгү ошол өткөн чактагылардын баардыгы опыт, тажрыйба берген үчүн ыраазы болду да. А келер чакка жакшы ниет кылабыз да. Ошон үчүн учур чакка себеби эртең менен турдук, көзүбүз көрүп атат. Кудай Таалага эме дейбиз? Ыраазыбыз, шүгүр болот. Басып жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Даамды сезип атабыз, Кудайга шүгүр. Бир Америкада дейт, бир миллиардер дейт, мультимиллиардер даамды сезбейт экен да. Мультимиллиардер даам сезбейт экен. Ал айтат дейт, ага канча бүт дүйнөнүн тамактарын алып келсе дагы ал бирдей эле эме экен да, топурак жегендей эле экен да, мындайча айтканда. Ал мынтип айтат дейт, бул даамды сезген адамдар бул дүйнөдөгү эң бактылуу адамдар депчи. Ошон үчүн биз даамды сезебизби? Жаратканга шүгүр айтабыз.
Себеби Ибрахим сүрөсүнүн 7-аятта эмне дейт? Ла ин шакартум лазиданнакум дейт. Силер мага шүгүр келтирсеңер, анда мен силерге андан дагы эмне кылып берем? Көбөйтүп берем. Көбөйтүп берем. Ошон үчүн Алла таалам сурангандан көрө ыраазы болгондорго берет. Шүгүргөндө ыраазы. Теңкө турасың, ыраазы. Тамагың барбы? Ыраазы. Мисалы Африка өлкөлөрүндө бир күн курсагы тойсо ыраазы. Күнүмдүк жашоо. Ошол. Кээ бир жерлерде мына биз Кыргызстан бейиштеги жерде жашайбыз да. Кааласаң жаз, кааласаң кыш, кааласаң жай, күз. Бардык нерсе өсөт. Шүгүр эле дешибиз керек да. Банандар дагы өсө баштаптыр. Азыр бардык нерсе бар. Ошон үчүн Аллага шүгүр деш керек. Так, бул Алла тааланын ыраазычылык закону. Вот ошондо биз азыр 19 закон да. 19 закон. 20 закон. Закон невреждение дейт да. Бирөөгө зыян келтирбөө закон. Зыян келтирбөө закон. Мисалы бир сабак, бирөө лекция өтүп атат. Бирөөлөр эгомотив, личный выгода үчүн телефон алып бакырып сүйлөп атат да, көрдүңбү? Өзүнүн кызыгычы үчүн канча адамга зыян келтирип атат да. Ошон үчүн бул Алла тааланын адилеттүү закону үчүн сөзсүз түрдө бул жазасын алат да, бул ошогочу последствиясы бар. Ошон үчүн эгер жакшылык кыла албасаң бирөөгө зыян келтирбө. Кийинки эң акыркы Алла тааланын 21 закону бул закон бесстрастия дейт да. Мындайча айтканда, кумарга берилбегендик да. Каалоого берилбегендик. Бесстрастия. Нафстын кулу болбоо да. Нафсты контролдоо. Кулу болбоо. Вот ошондо уже могул адам если ушуларды аткара турган болсо, бул уже Алла тааланын уже тарикат немесине чыгат да бул. Тарикат. Жол да. Тарикат. Андан кийин Алла тааланын марифат. Анан хакикат. Ошон үчүн адам мен ким, менин максатым эмне, кийин кайда барабыз. Биз азыр ошонун өкүмдөрү менен жашаш керек да болгон. Ушундай хакыйкатка жетебиз. Ошон үчүн биринчи кезекте ушу Алла тааланын өкүмдөрү менен жашап, могу биздеги детский жаш кездеги подсознанияга калган немелер дагы эле жатат биздегичи. Бала кездеги өлүм коркунучу, бала кездеги личный выгода, гордыня, текебердик, перекладывание ответственность, баардык ушулар жатат. Алар баары биздин экранга чыга баштайт. Ошолордун бүт баардыгынын өзүнүн техникасы бар да, буларды отработка кылганчы. Эго установка, бул установкаларды кантип заменить этебиз Алланын өкүмдөрү менен да. Ушул 21 законду эгер ушунун үстүндө жашай турган болсок, адамдын жүрөгүндө тынчтык, радость, блаженство, бактылуулук. Бактылуу да мындай адамдар да. Вот. Бирок өкүмүн буза турган болсоң, анда мисалы элестет кара, личный выгодасы бар адамдар да. Материалдык дүйнөдөн Кудай таалам берип койду, миллионер. Бирок жүрөгүндө тынчтык жок. Көп нерсеси бар. Көп андай бар. Табыл тура. Жүрөгүндө тынчтык жок. Өзү министр. Жүрөгүндө тынчтык жок. Же жалгыздык. Да. Бар нерсеси бар, жүрөгүндө тынчтык жок. Себеби бул Алланын өкүмү менен жашаган жок. Биз эгерде ушу менен эме кыла турган болсок канат, анда адамдарда эч кандай оору болбойт. Болезнь болбойт. Нет неизлечимых болезней дейт. Есть неизлечимые больные. Айыкпаган дарт болбойт, айыкпаган адамдар болот дейт да. Бир мени урологияга чакырып калышты бир эмегечи. Анан барсам, палатада жатыптыр эмелер. Анан как раз ушул жөнүндө бир аз ушу руханий жак боюнча сүйлөп эме кылсам, бир ат башынан бир ордунан секирип турду да. Во, мен осознавать эттим деди да. Мен каяктан утечка кетип атат, мен таптым деди. Көрсө мунун атасынын кошунасы чакырып кеткен экен. Атасы кошунасына жардам берип атып, трактор эме болуп кетип, атасын басып өлтүрүп койгон экен да. Ал терезеси кошуна жакты карап турат. Кошунаны көргөндө постоянно могул жакта обида, гнев, зло, ненависть баягы болгон, көрдүң, бүт баягы эгомотивдер да. Ошондой жүргөн экен, мен азыр ошону осознадым. Мен бүгүндөн баштап мен тоба кылдым. Азыр тоба кылдым мен. Мен ошол кошунаны мен кечирдим. Даже мен ыраазы болуп, Кудай буйрса больницадан чыгып барып бир кой союп, аны мен ыраазы болуп анын батасын сурайм. Себеби баары бул Алла тааланын өкүмдөрү экен. Алла таалам атама ошончо лимит берген экен эми. Ошого болгон ал эме трактор себепчи болуптур. Чын эле
атам тирүү болгондо, мүмкүн атам мени эркелетип, козудай кылып жүргөндө мен азыр мындай деңгээлге жетмек эмесмин депчи. Ал деле аябай финансовый жактан мындай эме да, тутуна турган миллионерлердин бирөөсү да. Мен дейт даже ошого кечирдим депчи. Кийин мага эмелер звонок этип атат. Ай, Мырзарайым Абдусанович, тиги ат башчылык жана Куртойго сен эмне деген үкөл сайдың, эмне деген дары бердиң? Там эмеде Лаханкада карловидный камень болчу, ана растворилась полностью депчи. Урограммада жок жанагы, УЗИде жок болуп атат. Көрүң ал ошондой. Азыр ал өтө бекем. Өзү медресе салып, өзүнүн медресеси бар азыр. Өзүн канча эмелер неме кылат, жакшы. Ошон үчүн бул жерде нет неизлечимых болезней, есть неизлечимые больные. Ал кечирип ыраазы болуу менен бөйрөктөгү таш эрип кетип аткандан кийин башка нерселер эч нерсе эмес да. Болгону биз ошону осознавать этип, ошону кечирүү эмес, даже ыраазы болуу керек да. Себеби бул Алланын өкүмү. Сон урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сабактын дагы сабагы болду окшойт. Мен аябай көп лайфхактарды алдым. Сиздер көрүп аткан болсоңуздар, кандай пайдалуу лайфхактарды алдыңар, комментарийге жазгыла, лайктан койгула, бөлүшкүлө, анан Мырзабек агайга ийгиликтер жана мындан кийин дагы көп чакырганга аракет кылабыз. Агайдын убактысы тар болгонуна карабастан, себептен бизде алгачкы ниетибиз коомчулукка ушул темаларды ачык жеткирип, элдин көпчүлүгү баягы табу деген темаларды көбүрөөк жеткирүү. Агайга миң ыраазычылык. Анан көрүүчүлөргө бул бүгүнкү теманын алкагында мырзаларга дейличи, эмнени кеңеш берип айтып кетмекчисиз? Эми биринчи очередь силерге дагы рахмат. Ушундай эмеңерге чакырып. Биздин өзүбүздүн максатыбыз эмне бул дүйнөдө? Мен киммин? Максатым эмне? Кийин кайка барам да, раз. Кудай таалам рас мага ушундай эмени бергендиктен мен бардык элиме кайрылат элем. Эркектерге дагы, аялдарга дагы. Биз өткөн чак өтүп кетти. Өткөн чакка биз ыраазы болобуз. Келер чакка жакшы ниет кылабыз. Учур чакка жараткан Кудай таалага шүгүр айтабыз. Ошондо бул адамда толук энергия менен болот. Кудай тааланын өкүмдөрү менен жашайбыз. Кудай таала тыйган нерселерден тыйылабыз. Кудай тааланын кандай токтому болсо, кандай болсо, тагдырга болсо, ошону сүйүп кабыл алабыз. Баарына бактылуулук каалайбыз. Алла ыраазы болсун. Бөлүшөбүз.